Албетте жакшы, Кудайга шүгүр. Жолдор курулуп атат. Көп жерлерде азыр мына жабылды. Иш жакшы жүрүп атат. Бирок ошол эле учурда көйгөй. Эмне көйгөй? Бул алардын бүгүнкү күнү выходной күндөр иштебей коюшу. Бардык жерде айтпайын, бирок мына Медерова көчөсүн конкретно айтайын. Выходной күндөрү кадимкидей эле иштебей коюшат да. Жол болсом кечинде саат 6-да жумуш бүттү деп кетип калат. Мен ойлойм бул Бишкек шаары үчүн кабыл албай турган нерсе да. Сөзсүз түрдө буну контролго алып, катуу тапшырмалар берип, тийиштүү тапшырмаларды берип койсоңуз жакшы болот эле. Бул бир. Экинчиси, ошол эле стройка жакшы жүрүп атат, курулуштар жакшы жүрүп атат, бирок ал курулуштарды кайра эле жанагындай электричествого, канализацияга, сууга кошулуш үчүн кайра трассага барат, кече эле асфальт кылып койгон жерди кайра эле теший баштайт да. Мейли тешишсин, бирок аны кайра калыбына келтирүү, ордуна келтирүү өтө начар жүрүп атат. Дагы мисал айтып коеюн, ошол эле Баха көчөсү, Гагарина көчөсү, дагы 3-4 көчөлөр бар, анализ кылып көрсө болот, берем. Аларды дагы ремонт кылгандан кийин кайра жакшынакай уплотнение кылбай, эптеп-септеп эле жаап кетип атат. Болду. Кече болбосо 1 жыл мурун, 2 жыл мурун ал жер жапжакшынакай эле ремонт болгон да. Бул экинчи.